Жаныш Кулмурзаев Жалал Абад шаардык коммуналдык чарба жана көктөндүрүү департаментинде 15 жылдан бери иштейт. Кызматкерлер арасында эң улуусу. Ошого карабай жаштар менен тең тайлаша жыл сайын балатыны тургузуу иштерине катышып келет. Карманыбыз ар бир иштин өзүнө жараша мээнети бар экенин айтат. Мунун мындай кылып бирден кооздо болбосо көркү чыкпай калат. Унун үстүнө бул 1-2 адамдын колунан келе турган иш эмес. Көпчүлүк адамдар менен көп 10 күн, 15 күнгө барып анан тике боло турган нерсе. Кооздош өтө кыйын муну. Муну неме кылган менен бул кийин бырышып калат. Муну жазбаса өтө кыйын болот да. Анан кийин алгандан кийин кайра чогултуп дагы ушундай кылабыз да. Эң түйшүктүү иш да бул 1-2 адамдын колунан келе турган иш эмес. Жалал Абад шаарынын эркиндик аянтына тургузулган балаты ар жылы өзгөчөлүгү менен жасалганат. Бул жылы да жактандыруу жана түстүү лампалар менен кооздолот. Мындагы жумуштар 15 декабрга бүткөрүлмөкчү. Оформление былтырга караганда быйыл мындай өзгөчөлүгү болот. Ёлканын жанында потолок жүрүп койдум, немесиндагы цветтер жандырабыз, анан аллеялар жандырабыз башкача кылып. И центральный көчөнү оформить этебиз. Şu жаңы жылды майрамды өткізүүгө 700 000 акчанын бюджеттин карап беришти. Аны тендерге берип, материалдарын тендерге бердик. Аны ошо Алия деген bir ишкана жеңип алып, бизге материалдарды алып келе баштады. Гирлянда, дурлайт дейбиз, лампочкаларды. Аткарыш жумушуну биз өзүбүздүн күчүбүз менен аткарабыз. Жылдагыдан дагы бир өзгөчөлүк. Бул жылы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын иш-чаралар каралган. Ёлканын узундугу 27 метр. Анан быйылкы жылы бир гана бушу площадь эле оформить этпестен, андай мүмкүнчүлүгү чектелген балдага дагы жакшыраак жаңы жыл майрам өткөзөбүз деп. Газпромдун чоң спорт залы бар бизде. Ошонун ичиге да ёлка жасап, ал жерде оформить этебиз. Ошонун жанындарына ал ошол жаш балдарга ал жакта. Жаңы жылдын өзүнчө шаңы бар. Балаты, көз жоосун алган ар кандай жасалголоо менен башка майрамдардан өзгөчөлөнүп турат. Деген менен коомчулук арасында ашыкча акча коротуунун кажети жок деген оюн билдиргендер да жок эмес. Мен оюмча буга акча коротпой эле койсо болот деп ойлойм да. Себеби мисалы символически ошо былтыркын эле коюп койсо болот. Андан көрө башка жака акча колдонсо болот. Азыр аябай адамдар кыйналып атат. Продукталар бар, жок кымбаттап. Андан көрө чыныгы кыйналган үй бүлөлөргө же өзүбүздүн эле көчөнүн жерлерин оңдоп, ошого жумшаса болобу деп ойлойм да. Ошого акчаны бекер ысырап кылбай. Көбүнчө Бишкекте болгон үчүн бу жердин жаңы жылына катышуулар керек. Былтыр катышканбыз, былтыркысы жакшы болгон, анан мындай быйылкысы деле жакшы болот деп ойлойм. Албетте, ар бир адамдын өз ою, көз карашы бар. Бирок жаңы жылды ким кандай белгилейт, бул адамдын өз тандоосу. Айгүл Семетиева, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.